Балам, эми ушинтип эле жүрө бересиңби? Жок, жакында дөңгөлөк алам. Токточу, эмне болгон дөңгөлөк? 26-га чыктың, кичине ойлонсоң боло. 25,5. Бул айдагы айлыгыңды эмне кылдың? Дөңгөлөк алдым. Жетишет болду. Тиги кошунан баласын карачы. Жакшы жерде иштеп, жакшы жерде окуп, мынакей үй алды. Ал деле айлыгына дөңгөлөк алган. Сен чет жакка барып эмне иштеп келдиң өзү? Айтчы. Машина алдым го. Элдин балдары үй алып, үйлөнүп жатышат. Бунун бар таптын машина. Жашынака үй издеп үй алсаң боло элге окшоп. Эммең менен сен. Сиздики байке, сиздики 185 сом болду. Сен маке, чоң рахмат көмө. Значит. Чоң рахмат көмө. Сиз ушул жерде иштейсизби? Ошол жакта жумуш алып барасыз. Бул эмне болгон компания? Пайсыз бөлүп төлөө жолу менен 7 жылга 10 жылга рассрочка үй алып беребиз Кыргызстан 7 областын шаар аймактарынан. Как раз мен да үй алайын деп жүргөм да. Жүрүк, как раз если убактың болсо, машинаңды токтотуп коюп кирип маалымат алып чык. Сон болмокчу, жүрүңүз анда. Ата, апа, мен сиздерге жакшы жаңылыгым бар эле сиздерге. Азыр көрүп кубанасыздар өзүңүздөр. Атайын сиздер менен чогуу келдик ушул жерге азыр. Биз кайсы жакка келдик? Кимдин эле үйүнүн эшигин ачып жатасың? Машинаны сатып үй алдым. Балам, сенин машинаңа кантип үй келсин дей. Бул бизди келе сөйлөп жатат окшойт. Жок, ата, уксаңыз, машинаны сатып, келечек деген туракча кооперативге первоначальный 15% берип, калган 7 жылга бөлүп төлөө жолу менен ушул үйдү алдым. Койчу. Мына менин балам, карачы, азаматсың. Кана көрсөтчү үйүңдү. Кириңиздер. Ушул үйдү алдык буюрса. Бисмилла деп кирели. Кана.